гүлдөргө коноорун үйрөнөт. Ушинтип гүлдөрдү аралап жүргөнүчү. Кол өнөрчү Жазгүл Асанова Кара Суу районунун тургуну. Ал акыркы 10 жылдан бери балдарга автордук идеясы менен креативдүү оюнчуктарды жана өзгөчө китептерди тигет. Анын ар бир эмгеги баланын ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө багытталган. Жыртылып калбайт, баягы сынып калбайт, балага тиштейт, оозуна салат да буларды. Анан бала үчүн аябай пайдалуу, өнүктүрөт. Ошон үчүн дагы бул ишти баштап кеттим да. Акырын ушу ишим көбөйүп, азыр эми жакшы эле киреше таап үйдө. Балдарым караганча, 3 балам караганча жакшы эле киреше таап келет. Кесиби боюнча педагог. 3 баланын энеси Жазгүл айым бала багуу өргүсүндө отурганына карабастан, бош убактысында чыгармачылык менен тынымсыз алектенип келет. Ал материалдарды өзү тандап, бөбөктөрдүн коопсуздугу үчүн ар бир майда баратына көңүл бурат. Мага идеяны көбүнчө беришпейт да, өзүң калагандай жасай берсең билеткесиң дейт да. Өзүң мага караганда жакшыраак билсең керек депчи. Идеяны ошо көбүнчө интернеттен издейм. Анан өзүм да кошом. Бул китепте мисалы баланын акыл эмгегин өстүрүүчү, моторикасын өстүрүүчү жакшы мына түстөр аябай ачык. Балдар ушуга кызыгат экен, ошого карап интернеттен дагы кошуп, ушу балдардын дагы оюн угуп, ошого карап жасап чыкканмын. Алло, саламатсыздарбы? Алла, жакшысызбы? Бала бакча боюнча звонить эттим эле. Өткөндө бир заказ бердик эле сиздерге. Буклет боюнча, 4 китеп боюнча. Ооба, 4 буклет заказ бердиңиз эле. Жазгүлдүн кол өнөрчүлүк ишмердүүлүгү негизинен социалдык тармактар аркылуу жайылып, буйртмалар ата-энелерден жана бала бакчалардан түшөт. Баалары ар бир буюмдун көлөмүнө жана татаалдыгына жараша 500 сомдон 1,5 миң сомго чейин. Азыр эми буйртмага мисалы ошол азык тил менен айтканда тренд болуп аткан оюнчуктарды, мультфильм каармандарын ошолорду көбүрөөк беришет. Бардыгын токой берем, бирок мен баягы бир заказды алып алып, ошонун аягына чыгып, бүтүп заказ тапшырып, жанагы заказ буйртма берген адам ыраазы болуп колуна алгычакты мен башка буйртма албайм да. Кол өнөрчүнүн айтымында азыр балдарды кызыктыруу оңой эмес, бирок өзгөчө формада жандуу түстөр менен жасалган зыянсыз материалдан тигилген оюнчуктар наристелердин көңүлүн өзүнө бурат. Анын жумушун колдогон кайненеси Уул Бүбү Стамкулова экологиялык оюнчуктардын маанисин баса белгилейт. Азыр биз жалкоо болуп калдык. Кытайдын көптөгөн товарлары мына оюнчуктары келип, ошолорго эле басым жасап калдык да. Балдардын ден соолугуна зыян келтирүүчү өтө көп оюнчуктар көп мындай карагандачы. Биз ошолордон чыгышыбыз керек. Балдардын ден соолугун ойлошубуз керек деп ойлойм да. Азыр ушундай экологический мына колдо жасалган буюмдарды биз жайылтып, муунга сөз калтырышыбыз керек. Жазгүлдүн эмгектери буга чейин бир нече көргөзмөлөргө коюлган. Эми балдарга арналган кол өнөрчүлүктү кеңейтип, шакирттерди даярдап, өзүнчө ишкана ачууну кыялданат. Жок дегенде 6-га чейин санаган деле үйрөнсө болот. Нуржамал Алымкулова, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош облусу. Кактус ушундай гүлдөйт деп да балага